Assalamu алейкум, урматтуу мен Токтогулдук бир туугандарым. Мен өзүм жөнүндө бир аз сиздерге тааныштыра кетейин. Атым Болот, фамилиям Дүйшүналиев. Буга чейин жарандык активист болуп, биз Токтогул жергесине ошол реанимобилди алып бергенге, Баткенге грузтарды жөнөткөнгө ошо Кок-Алаңда жана ушундай спорттук иш-чаралар, маданий иш-чараларды жүргүзүп, ошо менен биргеликте Сарпашевга каршы чыгып, ошол камалсын деген спецфонд өз нугунда иштесин, ошол 1 миллиард 200 миллион сом королгон спецфондду иликтесин. Жана ошондой эле Сарпашевдор басып алган ошол Токтогул районунда мүлктөрдү артка кайрысын демилгелери менен жүргөн жигиттердин бирибиз. Ошол бүгүнкү күндө ошол жогорку кеңештин депутаттыгына бир мандаттуу округдан өз талапкерлигим койдум. Бир мандаттуу округга Токтогул району, Кара Көл шаары, Ташкөмүр шаары жана Шамал Сай шаарчасы кирет. Эми азыр же байлар утат, же тайлар утат дегенде баягы эле былтыркы ушул революцияны кылып коюп, жашоо деңгээлди кымбаттатып коюп, биздин эле ошол кайра эле атка минер өзүбүздүн эле акелерибиз келатат. Бирок биздин тагдырыбызды, биздин ушул жашообузду, кыска өмүрүбүздү бардыгын акча менен эсептеп алып, акчанын баазы менен эсептеп алып, белдүү координаторду алышат, акчаларды ушуну пачкалап чачышып, ушул бел байлап, элдин өз көзүн боеп келип калып атат. Ошондуктан мен ушул учурдан пайдаланып бардык патриотторду чакырам. Келиңиздер, бул жолу акча эмес, бул жолу акыл утсун, бул жолу акыйкат утсун деп ушул бирдемде турайлы. Мен өзүм Сарыгамыштан баштап, мына 3 күндүн ичинде Сарыгамыш толук бел алды айылдарын жүрүш менен, жөнөкөй жүрүш менен кыдырып атам бардыгынча. Ушул жаштардын деми, коомдун ушунун ичинде бардык адамдар кирет да, улуу, жаш, карыз дебей өзгөрсө экен деген ниеттемин. Келиңиздер, сиздер да жөн отурбастан салым кошуңуздар. Болбосо мен коррупционерлерге жем кылып салып берген болосуздар. Эгерде менин бүгүнкү күндө шагым сынып, болбосо өтпөй калсам, бул менин жалгыз утулушум эмес, бул жалпыбыздын утулушубуз. Демек, акчасы жоктор, демек жаштар, демек ушул байлар эмес, жөнөкөй жашоочулар эч качан шайлоодо утпайт. Эч качан биз өзүбүздүн жашообуз менен өзүбүз күрөшө албайбыз деген да, үнүбүз эч жерге жетпейт деген. Келиңиздер, иллюстрацияга баарыбыз бирдемде турайлы. Акчасы жок бир агитатор алган жокпуз бизчи. Баарыңыздар ыктыярчы боло аласыздар. Мыйзамда жазылгандай. Мына жер-жеринде айыл өкмөттөр бүт ушул акчалууларга жүгүрүп атат. 15-тен 20-дан ар бир айылга, 44 айыл болсо, ар бир айылга ошончодан агитаторлор жалдап атат. Бизде андай мүмкүнчүлүк жок. Бирок мен сиздерге ишенем. Сиздер ушул жерге чогулуп атасыздар. Ар бир шаарда, ар бир айылда чогулуп атасыздар баарыңыздар. Биз менен сиз өзгөртөбүз. Биз менен сиз Кыргызстанга үлгү болобуз. Биз менен сиз акчасы жок утат экенин, акчасы жок акыйкат жеңет экенин далилдейбиз. Буга чейин дагы биздин ушул президентибиз дагы ошондой жол менен келди. Эмне үчүн азыркы жаштар андай кыла албайбыз? Келиңиздер, ошол өзгөрүштү биз Токтогул округунан баштайбыз. Сиз менен биз бирге болобуз, бирге жеңишке жетебиз. Алга мен бир туугандарым. Бул ирет акыйкат утат.